Assalamu alaikum урматтуу Менден программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бүгүн ушул Жалал Абад шаарына караштуу Жалал Абад облусуна тагыраагы Октябрь деген айылга келдим. Бул жерден ушул Москвадан атайын күйөө баласы менен өзүнүн кызы ушул Менден программасына апамы кутуктап коеюн деп, энелердин катарына кошуп коеюн деп ниет кылышкан экен. Ушул ниетти аткарганы келдим. Азыр ушул Нуржамал эженин үйүнө саналуу секундтарда кирип барамын. Жол аябай алыс экен, күн жаап атат. Ошого карабай түн болсо дагы ушул Москвадагы мигрант болуп турмуш тиричилик кылып жүргөн күйөө баласы Төлөгөн жана кызы Айперинин тилек максаттарын орундатканы келип калдым. Азыр сиздер менен чогуу дагы бир эненин сүйүнүчүнө ортоктошуп болобуз. Биз менен бирге болуңуздар, акмалап туруңуздар. Менин программасына лайк басканды унутпаңыздар. Биз болсо азыр эненин аты ким дедиң? Нуржамал деген үйүнө келдик. Караңгы. Сөйт дегенде караңгыда чакырган бизди, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан биз караңгыда келдик. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эже үйдөбү? Кайсы үйдө? Бул үйдөбү? Могул жактанбы? Жакабы? Бут чечип коелубу? Бут чечели? Биз азыр Нуржамал дедиңиз, Нуржамал дедиңиз, бул үй. Саламатсызбы? Кандайсыз эне, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Аман эсен отурасызбы? Араңдан зорго таап келдим сиздин үйүңүздүчү. Айпери деген кызыңыз бар, Ошол Айпери деген кызыңыз өзү атайын сыртта жүрүп, сизди сагынып, колунда бейиши менен деген гүлүм сизге белек кылып, анан жолугун кошо берди эле. Атайын Оштон келдим эне. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ушу Менден программасын тартам. Муну кабыл алып коюңуз. Айпери кызыңыздын атынан, Мынакей бул болсо жолугун алып туруп салып койсоңуз. Аябай сонун болот. Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Муну күттүңүз беле? Азыр билип атасызбы? Азыр эле билип атасызбы келип калганын? Бул бейиши менен деген, Менден деген программа эле. Кана жолугун салып койсоңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, атыңызды өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Нуржамал. Нуржамал эне мына 48 жашка чыгыпсыз, Мына 2 жаш кем, 48 жаш. Бул жап-жаш жаш. Кудайым буйруса 60 жаш, 80 жаш, 90 жашыңызга келеди. Айпери кызыңызды качантан бери көрө элексиз? 3 жыл болду да. 3 жыл болдубу? 3 жылдан бери ушу жалаң гана видео аркылуу, телефон аркылуу гана байланышып турасыз. Сагыңыз канчанчы кызыңыз? Биринчи кызым. Биринчи кызыңыз. Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар эне? 3 кыз, 1 уулум бар. 3 кыз, 1 уул. 4 неберем бар. Канчасы сыртта, канчасы сиздин жаныңызда? Мен жанымда жок. Бардыгын сагыныпсыз да азыр, Сиз бул жерде ким менен жашайсыз анда? Балдарыңыздын баары сыртта болсо. Кызым, кичинекей кызым, анан андан кийинкиси ошо Жидеде. 2 кызыңыз менен жашайсыз, Калганы сыртта ошо мигрант болуп, турмуш тиричиликтин айынан эмгектенип жүрүшөт. Эне ушул программага атайын Айпери кызыңыз менин дагы энем татыктуу, башкалар сыяктуу эле мына мен энем дагы ушул программага киргизем деп мен өзүм тилек кылдым эле деп көптөн бери мен менен байланышып, бүгүн насип эткенден кийин келип калды. Бүгүн туулган күнүңүз беле? Бүгүн туулган күнүңүз, 48 жашка толдуңуз, Мына өзүңүз айтсаңыз, мына ушул күнгө чейин ушунча баланы, ушунча кызды кантип чоңойттуңуз, кантип ушул эрезеге жеткиздиңиз, күнгөй тескей жөнүндө бир өзүңүз кыскача маалымат берип өтсөңүз. Кыздарымды окуттук, алызын жетишинче чоңойттук, турмушка бердик. Ушинтип не дейт, сөз деле таппай калдым. Толкундан атасызбы? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Нуржамал эне,
кызыңыз Айпери күтүп аткан чыгар. Түз эфирде байланыштырып койсоң, Ана. Урматтуу Айпери айым, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Могу жерде бейиштин образындай болгон, аккуудай болгон апаңыз турат жанымда. Жыгылып, тыгылып, караңгыда араңдан зорго сиздин айылыңызды таап келдим. Бул айылга Нуржамал эне көптөн бери келе эле экен кызыңыз. Ошон үчүн жолдорунда айрым учурда унутуп калдым деген өзүнүн оюн айтты эле, бирок биз тааныш билиштер аркылуу таап келип алдык. Эсеп азыр менин маңдайымда сизди сагынган жана сиз сагынган энеңиз турат. Байланышып коюңуз, мынакей. Апа, кандай? Жакшы Аллага шүкүр. Өзүң? Апа, ден соолук жакшыбы? Жакшы Аллага шүкүр. Апа, келе аткан менен өмүрүңүз чың болсун, көп жашаңыз. Ден соолугуңуз чың болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Сиз биздин беришибиз, апа. Ден соолугуңуз ар дайым чың болуп, күлүп жайнап жүрөсүз. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Мен сизди күйөөбаңыз куттуктап атам. Силерге каршы жумушта болуп калды бүгүн. Азыр куттуктады. Буюрса анан дагы байланып бул жашоодогу бизди бул дүйнөгө алып келип, бул жашообузга бизге эме кылганыңыз үчүн, тартуулаганыңыз үчүн апа чоң рахмат. Рахмат. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз, аябай сыйлайбыз. Биздин жаныбызда ар дайым ушинтип күлүп, жайнап эле жүрө бериңиз, апа. Жап-жаш боюнча жүрө бериңиз. Чачыңызга ак түшсүн, бетиңизге куруч түшпөсүн. Атам мөкөңүздөргө бул жашоо бардык нерсени каалайт. Бул жашоодо бардык нерсе, денсаулыкты, байлыкты, неберелерибизди пешенеси жакшылап жүрө бериңиз. Хорошо, смотри, привет, бабушка, день рождения. Мейли. Это бабушка. Привет, передай бабушке. Привет, бабушка. Мейли анда. Пошел, аябай толкундарып, сөз таппай атам. Мейли. Рахмат силерге дагы. Алла разы болсун. Силер дагы балдарыңардын жакшылык күндөрүн көргүлө. Силер дагы ушу Бишкекке келгиле. Кудай буйруса. Балдарың тилеген максатына жет. Бактылуу бол. Эки дүйнөлүк бактылуулук каалайм экөөңөргө, төлөгөн экөөңөргө. Алла разы болсун. Рахмат. Атам жокка, апа? Мына атам. Атасы, урматтуу Айпери айым, атасы дагы өзүнүн белегин даярдап турат. Мынакей атаңыз жанымда турат. Аксакал, аты жөнүңүз ким? Атым Үмметали. Үмметалова, мына ушул бүгүнкү күндө өмүрлүк жубайыңыз мына 2 жашы кем, 48 жашка чыгып, бүгүнкү күндө туулган күнүн ошол өзүнүн үй бүлөсү менен тосуп, анан ошол эле учурда мына Айпери деген кызыңыз жана Төлөгөн деген күйөө балаңыз Москвадан атайын куттуктап, мына ушундай өздөрүнүн белектерин, негизги белеги бул программа, менин энем деген программа. Ушул учурдан пайдаланып, байбичеңизге гүлүңүздү тапшырганча бир ак сөзүңүздү сүйлөп койсоңуз, кана. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Үмметалова өзүнүн байбичесине гүлүн тапшырып, андан кийин биз менен кызуу маек курат. Жамал, şu tulanlarından kızlardan, yıllardan baktım garip bir geçti görüyorlardı. Mınaki урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей эми Үмметалова, мынакей кызыңыз менен сүйлөшсөңүз болот. Мынакей атайын Москвада сиз менен сүйлөшүүнү жараттан бери күтүп атат. Айпери, рахмат кызым. Апаңын туламынан куттагым үчүн. Şu balдарыңдын өмүрүңөр кызым. Денсаулыкта бол, төлөгөн өкмөр жетиреши колуңор жүргөсүн дайыма денсаулыкта болуп жүргүлө. Майла. Ишиңерге ийгилик. Ичиңден оорубай сыркабай жүргүлө. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Үмметалова өзүнүн кызы менен Россия мамлекетине иштеп жүргөн Төлөгөн күйөө баласы менен сүйлөшүп, кызы менен бир сыйра эне дагы, мынакей Нуржамал эне дагы өзүнүн кусалык сагыныч сөздөрүн жазып алды. Эми урматтуу Айпери айым, биз болсо калган программанын бөлүгүн маек алуу, ырдатуу, сырдатуу боюнча баштайлы. Сиздер аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Сиздер менен дагы байланышабыз. Чоң рахмат сиздерге, аман болуңуздар. Эми айтсаңыз, Үмметалова, мына ушул учурдан пайдаланып, бул сюрприз болгондугуна байланыштуу сиздерди бир 10-15 мүнөт отургузбайбыз. Азыр киргенге чейин Үмметалова сөзүн жоготуп койбосун, сөзүн түшүрүп койбосун. Ушул байбичеңиз тууралуу айтып берсеңиз, мына канча жыл болду чогуу бирге түтүн булатканыңыздарга, анан өзүңүз тууралуу да айтып берсеңиз болот.
Men özüm şu derinin oğlunu olam. Biz ökөz 1992 yıldan beri turmuş kurup atabız. Xudoga şükür. 3 kızdı, bir oğlu olduk. Bulardı çoğun ettik, ekezi turmuştu verdik, neverelik verdik. Yaman emes, yaxşı, Allah'a şükür. Barına şükür. Birge yaşayıp жүргөнүнө için kapalıyım, men razıyım. Hazır bu güldük ayaktan terip geldiniz. Bul gül agratda özümen ekкен gülden alıp koygan gülden. Tandap жүрүp, бапестеп, эгип жүргөн гүлдөрүмү бүгүн Нуржамал энеге сиз белек кылдыңыз а туулган күнүнө Кудай буйрса. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Нуржамал эже менен Үмөталла акени дасторконго отургузуп, ушул күндүн шарапаты менен ушул күнгө атайын утурлап келген коноктордон интервью алабыз. Ага чейин биз менен бирге болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Ушундай коелу сени. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Үмөталла акенин ушул өзүнүн байбичеси Нуржамал эжеге атайын ширин болуп жашайлы деген ниетте тортты кесип, аке. Тортты кесип, даам сыздырайын деп ниет кылып атат. Болду, бир кесим кылсаңыз болот. Биз тартым үчүн ушул нерсени тартып алайлы деп жанатан бери ниет кылып атабыз. Тарелкасына салып, андан кийин мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Туулган күнүң куттуу болсун, өмүрүң узун болсун дейт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир аз жай сүйлөгөндө ойлоштум, мен коштоп коюп атам, капа болбойсуздар. Бактылуу болуңуздар, мынакей ошол эле учурда кайрадан ответ берип атат. Биз да бактылуу болуп жашайлы деп Үмөталлага Нуржамал эже. Бактылуу болуңуздар, Нуржамал эженин коноктору бул жакта турбайбы? Кана өзүңүз баштап кириңизчи, кана көрөлү. Конокторуңуз менен сүйлөшүп, чер жазышып дегендей. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Айлыңыздарды жыгылып тыгылып, ылайга онуп зорго таап келдик. Мынакей Нуржамал эненин туулган күнү менен куттуктап келип калдык. Атайын Россиядан Айпери деген кызы, жанап Төлөгөн деген күйөө баласы атайын ушундай менен программасына кошуп койсун өтүндү эле. Анда эмесе маекти кимден баштайлы? Улуулашып баштайлыбы же Аксакал энеден баштайлы анда? Аксакал энебиз, айтыңызчы, сиз ким болосуз? Мен ушу баланын эң чоң эжеси болом. Ушу экөөнө ден соолук, узун өмүр, бакыттуу эле тырыс береке берсин. Экөө тең арып, тең карысын, кармашкан колдору үзүлбөсүн. Şu nevirlerin günü küçün görsün, kızların silahın görsün, balların silahın görsün. Daima şu tuğan uruklar menen ечесиңди аусындар менен бар ынтымак менен ырскеш менен жүрсүн, бала чакалары менен бар тынч болсун, өмүрлөрү узун өбүштүр, жай келечеги кең болсун. Мен айтканыңыз келсин, жакында туруп нарак өткөнчө сизден интервью ала калайын. Мына ушул Нуржамал эне жана Үмөталла тууралуу, ушул үй бүлө тууралуу өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз болот. Ушул жерде сиз кимис болосуз бул үй бүлөгө? Бул менден чоң акем болот. Менен кичинекей, ол жеңем. Бир тоган акеңиз, Ошо экөөнү анын туулган күнү болсо, ден соолуктуу болсун, узун өмүрлүү болсун. Экөө тең оорубасын, жакшынакай ушу кыздардын эмесинде жүрө берсин. Кыздардын сыйында, балдардын сыйында жүрө берсин, каарылыктын, бактылуулук күндөрүн насип этсин. Мынакей, сиз катарлаш алып кете берейин, мында сиз кимис болосуз? Мен ушунда да бул үйдүн карындашы болом. Бир тууган карындаш болосуз. Ооба, ушу акам менен жеңем. Ушу балдардын, кыздардын урмат сыйын көрөсүн, ушундай дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Небере чеберлер ушу үйгө толо берсин. Ушу бир туугандары менен ушу бар жообуз болойлук. Ушу дайым ушундай туулган күндөрүн, тойлордун үстүндө жүрөйлүк. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, андан ары биз маегибизди улай берели. Мындай болуп турасыздар. Биз болсо мына ушул катарлашып отурган энеден алып кете берели. Ана сиз кимис болосуз?
Мен ошо акамдын эң кичинекей келиндери болот. Акам менен жеңеме узак өмүр, ден соолук, ушу балдардын жаштык күндөрүн үзүрүн көрсүн. Айпери сага да рахмат, ушу ата-энеңи сыйласаң, Кудайым сени сыйласын. Мен айтканыңыз кезин сиздер ушундай кыздардан жакшылыктар, сыйларды көрүңүз. Мынакей энеге. Нуржамал абысыным болот. Бир тууган абысыңыз болот. Бир тууган абысым болот. Менден кийинки кайным аялы да. Нуржамал өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, бала чакасынын, кыздарынын урмат сыйын көрүп жүрсүн. Дайым экөө тең бактылуу болсун, бактылуу карылыкты сүрсүн. Экөө тең. Айтканыңыз келсин, сиз дагы ушул Нуржамал энедей болуп балдарыңыздан сый көрүңүз энеге. Мынакей. Сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып айтып бериңиз эне. Мен ушу абысын болом, мен да бир тууган. Ушу бала мен Нуржамалга ден соолук, узун өмүр, бала чакасын күнүгө чың көрсүн. Ушу Нуржамалдын өмүрү узун болуп, 100гө. Ушу балдарыңыздарыңын урмат сыйын көрө бер. Балдар ушинтип эле сыйлап турса 100гө чыгыш. Ананчы. Эч нерсе эмес турабы? Сиз дагы эне. Ушул ак батасы мерген энелер, урматтуу көрүүчүлөр, ак батасы мерген энелер дагы ушундай сыйга татыктуу болсун. Нуржамал эженин куттуу үйүндө турабыз. Нуржамал эжени Айпери кызыңыз менен өзгөчө күйөө балаңыз төлөгөн суранды эле. Менин кайненем, менин апам аябай жакшы ырдайт. Ырдаганга сырткы келбети дагы төп келишкен. Деп бир экөөс бир энелик, балалык бир ырларыңызды ушу балдар кыздарыңызга арнап койсоңуз эне мына. Арай көз чыгарып туугандардын каймактары келип отуруптур бул жергечи. Сиздерденчи? Кана. Кана эне бир 2 сапыр ырдап коюңузчу канакей. Бул ушул алыста жүргөндө апамын үнүн сагынам дейт Айпери кызыңызчы. Кана бир 2 сөз, кана сиздер да коштоп туруңуздар, эне таппай калган болсо. Кана, баштадык. Siz başlangıç. Tapay oldum. Aytıyoruz. Terme ырларын тартуулайт экен энебиз, а? Терме ырлар болсо анда уруксатыңыздар менен өткөтөлү. Уруксатыңыздар менен өткөтөлү. Бул энекебиз өзүнүн чыгармачылыгын тартуулап койсун гана. Терме ырлар. Балдары жакшы дедирген, балдарымдан айланам. Балдарымдан айланам, ай бал бурсугуну жедиргин. Кыздары дедирген, кыздарынан айланам. Кыздары жакшы дедирген, ай кымбат көйнөк кигизген. Ой, рахмат, энебиздин ыры. Өзгөчө болду, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө Нуржамал энебиздин, Нуржамал эжебиздин анткени эже дегенге татыктуу экен, азырынча жаш экен эжебиз, бирок ушул Нуржамал эжебиздин күйөөсү, жолдошу деп коелу, өмүрлүк жубайы, ушул эжебиздин туулган күнүн арнап өзү ырды эстесин бир 2 куплет тартуулап койсун гана. Бул Үмөталы аке, бул деген баягы менин программасында эстелик үчүн калат. Ушул программа сиздер үчүн болуп аткандан кийин бул программага сиздер мындайча айтканда, орусча айтканда хозяйинсиздер. Азыр ырдайсыздарбы, чордойсуздарбы, бул жарым саат аралыкта жетишип калсаңыздар болот албетте. Кана урматтуу көрүүчүлөр, Нуржамал энебиздин өмүрлүк жубайы Үмөталы акеге ыргесе сундук, Жубайымдын туулган күнүнө эсе бир туулган күн эсине коём. Туулган күнүң тура сендей турабы, сезимиңде өчпөс чырагы. Симфония болсоң сенеге, нота болуп сага турайын. Кереметтүү гүлдөр коюлуп, кулагымда тура тоолуп. Рахмат, чоң рахмат. Шунча аракет кылды, бирок аябай мындай ырдын чынын айтыш керек. Ырдап жүргөн билет, ырды окуп жүргөн билет дегендей, бул Үмөталы абабыз бүгүн Нуржамал жеңебиз үчүн гана ырдады.
болбосо ырдай турган түрү жок экен. Тамаша бул албетте. Эми учурдан пайдаланып, мына сиздер дагы кошо ушул күндүн урматына арнап бир жакшынакай ырларды тартуулап койсоңуздар болот, бир кызыктуу окуяларды айтып берсеңиздер болот дегендей. Ким даяр? Кана ушу эжебиздин чымыны бар көрүнөт. Кана бир шиңгелер таштап койсоңуз болот, жетиштүү болот. Ырдаса ырда балалы, калбады бизде балалык. Кундуздай болгон кара чач, баратат бирден агарып. Кундуздай болгон кара чач, баратат бирден агарып. Комузуң барбы чалганга, кошулуп ырдап алганга. Колуңдан келсе сыйлашып, өтөлү ушул заманда. Колуңдан келсе сыйлашып, өтөлү ушул заманда. Ой, рахмат, мынакей. Сонун ырдады энебиз. Мынакей баары Нуржамал энебиздин, Нуржамал эжебиздин туулган күнүнүн урматына болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр күндүн сыртта жаап жаткандыгына байланыштуу сыртка чыгып тартым уюштура албай калдык. Өзү дагы алыстан 3,5 саат жол басып келгендигибизге байланыштуу жамгырда жаап үйдүн ичинде отурабыз. Андыктан бүгүнкү көрсөтүүбүз ушул үйдүн ичинде гана жүрмөкчү. Урматтуу Нуржамал эже, мына ушул жашка келип, Кудайым буйрса дагы 100 жашка чыгыңыз ылайым албетте. Эмне жумуш кылдыңыз, жаш кезде кандай эмгектендиңиздер, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Кай жактын кызы болосуз, кай жактын аккусу болосуз дегендей. Кыргызстандын кызы болом. Кыргызстандын кызы болом. Ушул жакка турмушка чыгып, ушу балдарды таптык, иштедик. Ийгиликтерге жеттик. Эмне жумуш кылдыңыз, эгер секрет болбосо? Эмне жумуш кылдыңыз? Саан жүрдүк. Саанчы болуп иштеп жүрдүңүз, Азыркы убакта эмне жумуш кыласыз? Азыр үйдө эле. Азыр үйдө ушул балда чака, небере чеберелердин баардыгын карап, тарбиялап, өстүрүп атасыздар. Үмүт алабыз, сиз эмне иш кылдыңыз жаш кезде ушул күнгө чейин? Мен жаш кезде мал багып, жайлоого жүргөм. Андан бери совхоз колхоз тургандан бери Россияга барып иштедим. Сиз да мигрант болуп келдиңизби барып? Барып иштеп келдим. Жакшы. Андан бери бул Кыргызстанга келгенден бери дыйканчылык кылам, ustaçılık кылам. Кудайга шүгүр. Эми ушул Айпери кызыңыз тууралуу айтып берсеңиз, ушул Айпери кызыңыз аябай мындай ачык айрым, бир ишти кыла турган болсо аркасынан түшүп, биздин дагы ой жайыбызга койбоду да. Ушундан байкап калдык. Ушунчалык баягы балдарыңыздын ичинен айырмаланып турат окшойт, Айпери эң чоң кызым болот. Россияга биринчи барганда мен өзүм кошуп алган иштеп келген. Ошондон бери Кудайга шүгүр, Бишкекте турушту иштеп, анан Россияга кеткен. Эки баласы менен азыр Россияда иштеп атышат. Сөйгү алам телеген экөө бактылуу болсун. Экөөнүн иштегендери жакшы. Сиздин менен жүрүшөт. Рахмат экөөнү тең. Экөө дайыма сиздин менен болуп ээрчишип, атынан сыйлагандан жаштарым болуп жүрө берсин. Ден соолуктарыңыз, аман эсен жүрөсүзбү? Жүрөбүз, жакшы кылабыз. Бүгүн ушул Нуржамал эженин туулган күнү экен. Мындайраак турсаңыз, сизден бир жакшы интервью алайлы. Мына ушул үй бүлө тууралуу. Сиз кимис болосуз? Бул адамдар кандай адамдар сиз үчүн? Биз ушу бир тууган иниз болобуз. Биздин эжебиз болот бир тууган, биздин бир боорубуз.
Эжебизди жалгыз кыз бизде. Эжебиз дагы карындашыбыз дагы кыздардын баардыгын ордун баса турган жалгыз эжебиз бар. Эжебиз ушундай жакшы эжебиз кыскасы. Кандай десем, мындай эмеге сүйлөгөндөн эмесмин да, сөзгө жогоракмын да. Биринчи жолу сүйлөп атасызбы? Ошого сүйлөп кичине. Демек бул программа бүгүн сиздин эжиңизден чыкпайт таптакыр. Ушул келдик эми ушу эжебиз сыйлап ушу эжебизге калоо ушу дайым ден соолугу жакшы болсун, ушу балдарын кыздарын урмат сыйын көрсүн. Аллах Таала бул дүйнө акырет жакшылыктарын берсин. Кандай десем дагы. Ушу бүт туугандар жакшы ынтымак болуп, эже үка болуп сыйлашып бири-бирибизди бүт туугандык бир чыныгы момундук сыфаттар менен жашашка Аллах Таала мукулдук берсин ушу. Омин айтканыңыз келсин, Алла разы болсун. Омин. Урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган иниси өзүнүн белек бешкегин тапшырып атат бир тууган эжесине, тагыраагы Нуржамал эжеге. Силер да берип койгула. Мына учурдан пайдаланып мынакей кайын сиңдизи дагы аусын мынакей. Жеңес. Мынакей белек бешкектерин тапшырып атышат. Мынакей бул келини дагы. Келини? Келин деген билинип турат да мына. Кандай келин болосуз? Bir tuğan. Тилекке каршы бул эже интервьюдөн баш тартты. Мына анын ордуна бул эже сүйлөп койсун. Экинчи кыз болом. Экинчи кыз болосо, сиз үчүн бул эне деген ким? Жалпы эле мындай өзүңүз бир жакшы бир комментарий бериңизчи, гана жакшы бир интервью бериңизчи бир. Жаныңыз тапаңыз турат. Кана, апа мен сизди сүйөм деп айтып көрүңүзчү. Апа сизди сүйөм, дайым бактыга бар болуң. Дайым ушундай ден соолукта жүрүң, күлүп жайнап. Дайым ушу жакшылык күндөрдө көрүң. Damdan keyin daha toylarda kılın köp. Nörelerinizin toylarında töründe oturunuz apa. Daim vaktinize var bolun. Tuğan gününüz menen kutlayın. Mana hurmatly görüşler, tuğan menen kutluktады. Kimisi olosuz? Тажегеси болом. Аха, şu Нуржамал эже тууралуу айтсаңыз, бүгүнкү туган күнүнүн урматына келипсиз. Кызыңыздын бүгүн көздүк майрамы куту болсун, өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн, кыздардын, балдардын, неберелердин сый урматын көрүп, ар дайым төрлөрүндө ойноп күлүп жайнап, жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Менин каалоом ушу. Мен айтканыңыз келсин, мынакей бул жакта аксакал отурат. Siz kimisi olosuz bu üylönün? Bir tuğan akası olosuz? Avazının emesin. Avazının balası. Kana özünüzün kaloo tileklerinizi bildiriyorsunuz? Neymiş şu kardeşim şu tuğan günü kutlu olsun, ömrü uzun olsun şu. Devam edeyiz şu sürprizi küttüңүздөр беле, sizler için taң болду hoca. Kütmeyim, taң oldu da biz bildik kanday. Kanday olsun. Şu kardeşimizga şu uzun ömür, den sooluk şu. Üyleli baktırılık kalayız. Daima şu baldarının, kızlarının şu sıyın görüp jüresin. Men aytkanыңыз келсин. Men aytkanыңыз келсин. Эне азыр биз программаны жыйынтыктап жатып, сизден бир өзүңүздүн бир өзгөчө бир интервью алайын деп атабыз да. Мисалы бул ушундай шаан шөкөттүү эле тартыла берет бул программачы, бул атайын даярдалбайт. Мына ушул жалпы жаштарга, жалпы сиз сыяктуу сиздин балдарыңыз өңдүү жаштарга эмне дейт элеңиз? Энелик бир өзүңүздүн бир акыл насааттарды айтсаңыз болот да. Балдарга, кыздарга ушу баардыгына ден соолук, ушу Кыргызстанда жашаган баардыгына заманыңыз тынч болсун, ден соолукта болойлу. Балдар, кыздар максаттарына жетсин, телеген максаттарына. Дайыма ушинтип тынч жүрөлү. Сюрприз жактыбы эне? Жакты. Мен күткөн эмес элем да. Дагы эле өзүңүзгө келе албай атасызбы, эмне болуп атат деп. Коноктор эстен чыкты. Башка эстен чыкты. Эмне болуп атат деп эле. Чөйрөдө жүргөндө эле болуп атам да. Эми учурдан пайдаланып ушул менин программасы боюнча өзүңүздүн бир кандай экен бул программа, өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы. Мага бир программа жактыбы? Программа жакты. Силерге да ишиңерге ийгилик, дайыма ушинтип элдин алкоосунда жүрө бергиле. Мен күткөн эмес элем да бул неменичи. Сөз деле таппай калдым да. Ошо энелер ушинтип кантип жүрө бергиле. Силер да ишиңерге ийгилик, дайыма тынч болуңуздар. Алла разы болсун. Мен айтканыңыз келсин. Жаныңызда эже бул жакка келсеңиз, мына кызыңыздын бир арай көз чарай апаңызды кантип мактайсыз, кана миллиондук аудиторияга бир мактап көрүңчү. Апаңыз сиз үчүн ким? Кандай адам? Кандай эне? Апам бул дүйнөдө эң ыйыктуу адамдардын бири. Эң негизгиси мен апам бул дүйнөгө бизди алып келгенине аябагандай ыраазымын. Атам экөө бизди тарбиялаганына да аябагандай ыраазымын.
дайыма биздин маңдайыбызда ушинтип күлүп жайнап ден соолукта жүрүшүн каалайм. Азамат ыймандуу кыз деп ушуну айтат мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, бул деген энеге болгон кусалыктын, мээримдин чексиз бир белгиси да мынакей. Бактылуу болуңуздар эже. Мына ушундай кыз менен бактылуу болбогондо ким бактылуу болот эне, туурабы? Бар болуңуз, бактылуу болуңуз, күчтүү болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз балаңыз менен байланышканга чейин мына ушул арай көз чарай ушунча келген конокторго жана ушунча сюрприз жасаган ушул алыста жүргөн Төлөгөн күйөө балаңыз менен Айпери кызыңызга өзүңүздүн батаңыздарды берсеңиздер болот. Омин Аллах акбар. Күйөө балам Төлөгөн кызым Айпери шуну сюрприз кылып сыйлагансаңар, сыйласаңар тилейди, Кудай сыйласын. İşinерге ийгилик, ал сапарда жүрөсүңөр, силерге ден соолук, узун өмүр, уулуңарды чоңойтуп, уулудан урмат көргүлө, тойлор кылгыла, тапкан ташан дайыма жакшылыкта, насипке буйрусун. Омин Аллах. Омин айтканыңыз келсин. Энелик батаңыз деп көрсөңүз болот, ушудан байланып. Мына Төлөгөн уулум, Айпери кызым, кушкунду дайыма бактылуу болгула, тилеген максатыңарга жеткиле, балдарыңардын жакшылык күндөрүн дайыма көрүш Алла насип кылсын. Силер да ушул жакта тынч жүргүлө. Силер да ушу Кыргызстанга келип, туугандар менен отуруш насип кылсын. Тынч болойлу, дайыма ийгиликте болойлу. Айтканыңыз келсин, мынакей омин. Мынакей энелер, бул сюрприз ушунчалык бат келет да бат бүтөт. Сүйлөбөгөн адам калбады окшойт. Баардыгыңыздар сүйлөдүңүздөр, эшикке чыгып, азыр биз да кошумча бир эки адам сүйлөтөбүз. Ага чейин сиз балаңыз менен сүйлөшө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кай чоң балаңызбы? Улуу баласы, Москвадагы баласы менен Нуржамал эже сүйлөшүп атат. Арзек, кандайсың балам? Келе жаткан 2 ноябрь туулган күнүңүз менен апа. Көп жашаңыз. Биздин бактыбызга бар болгула. Жакшы күндөрдү көрүүгө насип болсун. Атамыз көңүлдөр бактылуу жашай бериңиздер. Буйрукса келиндердин колунан ысык чай ичип, неберелериңиздин эркелетип жүрүүгө насип болсун. Көп жашаңыздар. Жашаңыздарга ийгилик. Чоң рахмат, сиз дагы сүйлөп коюңуз. Майли Арзек. Рахмат болсун да. İşlerine iyilik. Nurjamal эже аябай аз сүйлөйт экен, аябай аз сүйлөйт келсе. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дагы бир баласы менен, алса жүргөн баласы менен сүйлөшүп, кичине болсо дагы бир кусалыгыңыз жандыбы? Аз болсо дагы, Көрүңүз даяр болдубу? Жок. Сиз чыгып кеткен мезгилде сиздин урматыңызга чалыңыз Созолон турдап берди. Турабы туугандар, мынакей сонун кылып берди. Бактылуу болуңуздар эне, ар дайым бактылуу болуңуздар, ар дайым тынч болуңуздар. Кармашкан колуңуздар үзүлбөй, небере чебере кыбыра көрүңүздөр. Кудай буйрса 80, 90, 100 жашка келели. Анда эмесе мына ушул учурдан пайдаланып энелер батасын берип койсун, мына энелер батасын берип койсун. Омин ушу ниеттелек максаттарына жетсин. Шөкө теңгары ушу тапкан неберелерин, балдар, чакаларын баарын сүйүрматын көрсүн. Саңа дагы рахмат, ушинтип келип бизди тартып ушулардын сүйүрматын көрөт. Ошол жакта жүргөн Айпери менен күйөө балага чоң рахмат. Ушу ата-энесин сыйлап ушуну жөнөткөн. Ошолорго чоң бала чакалары менен тынч болсун, кушкандар менен кошо карысын. Ушу балдардын сүйүрматын көрүп, дайыма жакшылыкта да жүрүүгө Алла таала насип кылсын. Омин айтканыңыздар келсин, бактылуу болуңуздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да Нуржамал эже сыяктуу апаңыздар болсо, бизге кат жазыңыздар. Биз ушинтип энеңиздердин көгүнөн көтөрүп сөөгүнө картабыз. Бул дүйнөдө энени канжыгага байлап гана жүрө бербейбиз. Аларды көзүбүз тирүүсүндө сыйлап, мынтип урматтап койсок, бул ашыкча эмес. Бул Аллага болгон ыраазычылык жана өтө чоң сооптордун бири. Урматтуу көрүүчүлөр, аты жөнүм Мырза Азимкулов. Кийинки программада жолукканга чейин саламат болуңуздар. Sen bir de çağırgıda işine ilgilik, daima tız жүрөгүл, elin
өткөн иштерин бүтүп жүрөрүңүздөр. Рахмат, чоң рахмат. Бар бол. Жашоо өткөнчү ата-энелердин кадырына жете эле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Он 8 миң аламдын эси Алла, сизди да мени да жараткан Алла. Пайгамбар белгилеп айткандай апа, бейишим таманын астында тура. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Асырайт балам деп, мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам апакен, жаным дүйнөм берекен,
Sağınışta ulumuz argünü Altın nasıl apaken Haruva küyörüm menekem ay Apakem ay Uykusuz tağınmen Düşükü köp canı barına göngön Çaçınız ağınen Alısta жүрсөм da Özüңdө бүт oyum Sağını çor bolup Kusa tolu